Masalan, Ошкиренеке, ушул жерден Ошкиренеке барыш үчүн канча түрлүү вариант бар? Ким билет? 3. Кая менен барса болот? Кааласаң жогорку, кааласаң өзүңдүн машинаң менен, кааласаң маршрутта автобус менен. Жактан сум жактан бирге. Сум жактан бир кетсең. Горки менен кетсең болот. Бу жерден барып Баканбаева менен бурулуп кетсең болот, нарак барып. Болосом кааласаң о Абиезге чыгып алып туруп айланып келсең болот, кааласаң моундайдан кеп туруп мындайдан айланып келсең болот, мындайда. Азыр биз дагы могул жерге Ошкиренек деген Йобитнет деген биржа болсо эмне кылып атабыз? Биз ошол жерге бара турган жолдорду эле көрсөтүп берип атабыз да. Түшүнүңүздөрбү? Мындайынан барса болот, мындай барса болот, мындай барса болот, мындай барса болот, мындай барса болот, жөө барса болот, ат менен барса болот. Түрү көп. Өзүңүздөр мындай карап туруп, шаарга биринчи келгенде кандай болдуңар эле? Ким шаарда төрөлгөн? Сиз шаарда төрөлгөнсүз? Калганыбыз бардыгыбыз шаарга келгенде кай жерден баштайбыз? Ош базардан да, Биринчи билген жерибиз кайер болот эле? Ош базар. Жоголуп кетсек дагы маршрутка менен кайра Ош базарга барып алып, анан ошол жерден баягы маршрутка чыгып алып келет болчук, Ошондой эле да, түшүнүп атасыздарбы? Биз азыр сиздерге Ош базарга бир барып келген жолду көрсөттүрүп коюп атабыз. Азыр апа менен бар. KFC'ге алып бар. Ошого эч нерседен коркпой эле келгенбиз, Бишкекке. Азыр каерде бир нерсе бар болсо көрсөтүп беребиз да. Барган сайын эмне болдук? Үйрөндүк, мастер болдук. Уже мындай бирөөлөр чалып калса, ошону да билбейсиңби дейбиз го. Дагы 1-2 айдан кийин биз менен иштеп калсаңар эмне дейсиңер? Ушу биткоинди билбеген эмне иштебей турбайбы дейсиңер, туурабы? Чындап эле. Бул жерде азыр сыртта тургандардын бардыгы, баягы мурдун окуп алгандардын бардыгы мындай карап туруп деме атышат да. Башканы эле айта беришти дейт, көрүп атасыңарбы? Жерип кеттик биз депчи. Буларга башка нерсе керек болуп атат. Эми карап коюңуздар. Башыбыз деле ооруп кетти, Кичине технический часть ушунчалык оор болот да. Перезагрузка кылыш керек. Мына бул жигит кече жакында эле келген. Уже көп нерсени үйрөнүп калды, бирок дагы көп нерсе үйрөнө турган жерлерибиз бар. Биз могул жерге келгенибизден кийин, брокерская система, эмне үчүн брокер деп аталат? Билесиздерби, брокерлер дүйнөдөгү акча системасын башкарып турган жанагы чоң банктардын иштерин жүргүзгөн адамдар брокерлер болушат. Эч качан, маселен, банктар кредит менен жашашпайт. Банктардын основной доходу эмнеден экен? Курс валют ойноп түшүп, көтөрүлүп түшүп турган жерден акчаны ошол жактан табышат. Карапайым элдерге ушунчалык кыйын. Биз өзүбүздү карапайым эл деп ойлойбузбу? Ким көтөрөт колун? Бүгүндөн баштап силер акпайым болосуңар, түшүндүңөрбү? Карапайым деген болбойсуңар. Качанга чейин карапайым болуп жүрө бересиңер? Азыр илгеркидей согуш болбой калды деп айтам да, мен обучение айтканда постоянно айтам. Согуш жүрүп атат, бирок согуш илгеркидей болбой калды. Биздин мына менин классташтарымдын почти 90% Москвада жүрөт. Кимдердики ошондой дагы? Бардыгыбыздыкы ошондой, эмне кылды? Аларды баягы Африкадан негрлерди кармап кеткендей кылып туруп, автомат менен келип, же болбосо кылыч менен келип туруп, колдорунан кишен салып алып кеткен жок. Бирөөсүн да ошенткен жок. Азыр согуш мындай жүрүп атат да. Улан да кул кылып алыш үчүн автомат менен келбейт, доллар менен келип атат. Улан $100 берем иштейсиңби дейт. Жок да, иштебейм. Россияга барасың 500 бересиз, жок деши мүмкүн. А бирок 1000 десечи? Туруп алып жөнөйт да, туурабы? Дагы жөнөбөй 1000ге барасыңбы дейт. Барасыңбы? Сенчи? Барбайсың? 2. 5-чи? 10. Ушинтип эле кетип калып атат. Түшүнүп атасыздарбы? Эмне кылып атыптыр? Калп деле жок деп алды.
$10.000 берсе мен деле кетип калышым мүмкүн, туурабы? Түшүнүп атасыздарбы? Илгерки кулдарды эмне кылчу эле? Тамак берчү болчу, жатаканасын берчү болчу, Азыркы кулдардычы? Акча берет, бар эмне кылсаң ошол. Эртең менен саат 7-ге келип кал, кечки саат 8-де чыгып кетесиң, болду. Илгери кулдарды үйлөчү экен го, үйлөп койчу экен, кул менен кулдучу. Үйлөнтүп, өкүл ата болуп алчу экен азыр элечи. Азыркыларда жок. Ошого заман ушунчалык катуу тез кетип атат. Мен өткөндө да айттым да, биз ата энебиздин айтканын кылып жүрө берчү болсок, ата энебиздин кылган жашоосу менен жашап калабыз. Карап койгула, мындан 150 жыл мурун биздин кыргыздар эмне кылышкан? Элестетип көрсөңөр, 1850-жыл. Бир жайыттан экинчи жайытка көчүп коюп жүрө беришкен, а? Немистерди элестетип көрөлү. 1850-жыл. Германия. Бир немис, Мерседести чыгарам деп бир темирлерди күйгүзүп, анда токарлы станоктор деле жок. Кольцону жасайм деп канча жыл убактысы кетти болуш керек, жанагы. Кольцонун ичиндеги Поршенди жасайм, анан шатунду жасайм деп канча убакыт. Ал жерде май жок, жанагы тасол дегендер жок. Бензин жок. Күйүп, капкара болуп, биздин кыргыз чоң атабыз эмне кылган? Жан баштап жатып алып, быйыл кыш катуураак болсо, ысыгыраак жака көчүп кетсемби деп ойлонуп эле. Башка эчтеке кылган эмес. Понимаете? Эч нерсе кылган эмес. Алар үй салышкан, машиналарды чыгарып атышат, завод, фабрикаларды курабыз дешкен. Азыр карап коюңуздар. Бир адам 22 жашынан баштап иштей турган болсо, 40 жылда канчага чыгат? 62. Средний канча зарабатывать этет? Бир кыргыз, ушул Кыргызстанда жашаган. $200 табабы? Мына караңыздар, 40 жылда 12 айдан 480 ай бар экен. 480 айды $200 көбөйтө турган болсок, биздин кыргыз жигит өмүр бою 62-ге чыкканга чейин $96.000 гана табат экен. Немисчи $96.000 табыш үчүн эмне кылат? 1,5 тонна темирди ийип, кайрып, моундай кылып, ягына айнек, үстүнөн красканы шуап туруп, $150.000 Мерседес сатып атабы? Масловый Мерседестер $150.000. Bir Mercedes канча күн убакыт кетет? Минутада бир Мерседес чыгып калышы мүмкүн, Биз бир баланы жасап чыгарыш үчүн канча жыл убакыт кетет? Бир баланы. Бир бала бизге $96.000 алып келет экен, Канча алып келет? 40 жылда бир баланы төрөлтүп, чоңойтуп, 20 жыл багып, анан кой берип жиберсек, ал иштеп туруп өмүрүндө $96.000 акча табат экен, жана анан пенсияга чыгат, чыккандан кийин 3-4 жылга жетпей өлүп калат, болду. Булар акча тапканы келгенде эмне кылат экен? Болгону 1,5 тонна темирди 1 мүнөттүн ичинде ары бери кылтып жасап туруп $150.000 сатып коет экен. Көрдүңүздөрбү? Эгерде неме деген дагы сөз бар. Мен ашты. Серикте деле ошондойбу? Аталарыбыз не болду? 50дөн ашып калды, Кимдин атасы 50дөн аша элек? Аша элек. Бирөө. Калганыбыздын баары ашты. Кимники 60тан аша элек? Аз эле. Карасаңыз, калганыбыздын баардыгы 60тан ашып кетти. Мына ата энебиз, мына биз. Эми бул жерде балдарыбыз, кимдин баласы 17ге чыкты? Эч кимдики чыга элек, Почти чыга элек. Карап коюңуздар. Мына могул биз. Ата энебиз карып калды алар. Алар не деп отурат? Эле заман эле тынч болсо экенден башка эчтеке калбайт, туурабы? Балдарыбызга бирдеке кыл дейин десең, алар жаш. Мен муну эмнени айткым келип атат да? Мына Кыргызстандын келечеги мына силердин колуңарда турат. Силер эмнени көрсөтүп берсеңер, эмне менен алектенсеңер, 150 жылдан кийин биздин неберелерибиздин арасына мага окшогон бирөөсү айтат да, биздин чоң аталарыбыз бозо ичип коюп эле ырдап эле жүрө берген. Немистердин балдарын, чоң аталарын көрсөң көзүң күйгөн экен да жанда. Мерседести чыгарып койду, BMW-ни чыгарып койду, Audi'ни чыгарып койду, Volkswagen, MAN. Эми карап коюңуздар, дагы бир вопрос.
Биз неден коркобуз? Биз эски нерсебизди талкалап алгандан коркобуз. Айтып берейинби? Канча жаштасыз? 42. Сизге азыр келди дагы бир миллионер келди дагычы. Балаңызды аласыз, аялыңызды аласыз, $1 миллион акча берем. Барын таштап чыгып кетесиз. Каерден болсо дагы да. Мындай вопрос берип атат да, каерден деп же. $1 миллион берсе, балаңы алсаң, аялың алсаң. Үйдөн, мамлекеттен десе бизнестен. $1 миллион, туруп туруңуз. $1 миллионга балаңызды аласыз. Аялыңызды аласыз, бала чакаңызды аласыз. Анан бүт ушул малга чейин тапканыңызды таштайсыз, ыраазы болосуз, болбойсузбу? Ыраазы болом. Мына ким дагы ыраазы болот? Сизчи жа? Көрдүңүздөр? Эми ойлонуп калдыңыздар да? Сизчи? $1 миллион берди, балаң, кызың, бала чакаң менен чыгып кетесиң да. Үйүң, бизнесиң, бүт бардыгын, машинаң, коро жайың барын таштайсың десе, эмне кылат элең? Бой чыгат. Анткени $1 миллион бар болсо, жаныңардагы блатной соседти барып эле чыгып кет дейсиң да, акчаны берип эле чыгып кетчи, мен үйгө кирем дейсиң. Бирөө Lexus'та кетсе, токто дейсиң, токто. Не болду? Мына акчаны берем, түш, машина меники. Түшүнүңөрбү? Не болот экен? Кайра эле восстановление кылып алабыз. Бизде эски нерсени бузуп, жаңы нерсеге кириш ушунчалык кыйын болгон үчүн азыр дагы могул жерде 4-күн кетип атат. 4-күн сүйлөп атабыз. Азыркыга чейин Ёбитнетке регистрация болгонду ким үйрөтүш керек? Могу ачкары үйрөтүш керек да. Баягы эле ата-энебизден калган не болуп атат? Чоң атабыздын жолун кайталап атабыз. Чоң атабыз деле жаткан ошо элечи, мындай коюп койчу. Ошого кичине жамбашты көтөрүп, жамбашты көтөрүп, силерде азыр лопатка ал деген жокпуз, чукула деген жокпуз, кош айда деген жокпуз. Просто Google'га кирип, YouTube'га кирип, дальше развитие кылбасаңыздар, силерден, мына ушул коомдон Кыргызстандын келечеги зависит этет. Мен ушул жерде жүргөндөрдүн бардыгын айтам да, айланайындар. Тифкоинду алып туруп, жөн эле сактап эле койгула дейсиң да. Жөн эле сактап эле койгулачы. Түшүп кетсенчи. Биз алганда мисалы эч ким гарантия бере албайт да. Түшүп кетсечи дегенде, бул жерде математический расчеттор бар. 15 миллион тифкоинду менден башка бирөөлөр биринчи күнү, мына 1 айда иштеп калдым. Тифкоиндун 7,5 миллион коин бар, ушундай баштапкы баасы 2 сом дегенде, муну советский Бокомбаевада бир обменка айтып да, ошол 7,5 миллион бардыгын алам 2 сомдон берсин. Сиз түшүп кетсеңиз деп атасыз го. Муну Мо Вефанын хажайыны айткан бир жолу. $1 бардыгын алам. Ким хозяин? Фамилиясын билесизби, айтсаңыз, бизге Вефанын эмеси таанышпы? Балким ошондон да сурап көрөбүз кандай. Өкүлү болуп отурат ошол жерде. Түшүндүңүзбү? Мен анан кийин ошондо ойлоно баштадым. Мен бул Салымбекке барбай эле коюшум керек экен деп. Түшүндүңүздөрбү? Бул жерде менде бир эле вопрос бар да, мен берем ошол жарымын, ошол Вефаны берсе беремби деген ойдо. Менде жанымда жүргөн балдар айтып жатат. Сиздин колуңуздагы рычаг булардын колунда жок. Бул сиз болсо биткоин $32 миң чыкканына ишенесизби? 64-кө чыккан болчу, ишенесизби? Көрдүңүзбү? Чыккан болчу. Бул это нормальный вопрос. Биз эмне кылабыз? Коркобуз. Биз эски нерсени талкалаганда эмне кылабыз? Коркобуз. Азыр сиздерге
ушул малга чейин биткоиндин чыкканына 12 жыл болуптур. 12 жылдан бери ойлоп атасыңарбы, мен биринчи жолу силерге биткоин тууралуу айтып атам, же тетиги эки таксыр силерге биткоин тууралуу биринчи айтат. Жок. Сиздер мурда дагы уккансыздар. Болгон возможно. Туурабы? Ким укту эле? Мындай элестетип көрсөңөр, ким уккан мурда? Бардыгы уккан. Бирок эмне кылганбыз? Коркконбуз. Жок. Маани берген эмеспиз. Коркконбуз. Неге? Корккон үчүн эмне кылганбыз? Ишенбей койгонбуз. Мен да ошондой болгом. Ошого азыр дагы коркпостон, эмне үчүн математиканын кереги жок. Ушундай сөз барбы? Математиканын жашоодо кереги жок. Действительно кереги жок. Жашоодочу кереги жок. Анткени математика эч жерде иштебейт. Айтып берейинби? 1 литр сууга 1 килограмм тузду кошсоң канча болот? 1 литр сууга 1 килограмм тузду кошуп берсең эмне болот? Туздуу 1 литр суу болот, 2 болгон жокко. Көрдүңөрбү? А бирге бирди көбөйтсө деле 1 болот да. Бирге бирди көбөйтсө 1 болот. Эми 1 жипке экинчи жипти кошсо канча болот? 2 жип болобу же узун эле жип болуп калабы? Же жоон жип болуп калабы? Карасаңыздар, математика эмне болуп атат? Иштебей атабы? 1 тамчы сууга экинчи тамчы сууну кошуп койсоң эмне болуп атат? Чоңураак тамчы болуп атат. 2 тамчы болгон жок да, туурабы? Көрдүңүздөрбү? Математика өзүбүздүн жашообузда эмне болот экен? Иштебейт, точно иштебейт. Математика бирок акчада точно иштейт. 1 сомго 1 сомду кошсоң эмне болот? Сөзсүз түрдө 2 сом болот. Чоңураак 1 сом болбойт, түшүнүңүздөрбү? Же жоон 1 сом болуп калбайт да мындайчы. Эмне болуп атат? Математиканын кереги жок жашоодо, сүйүүдө, бала чаканын арасында, тойго барганда кереги жок. Бирок акча эсептеп келгенде эмне кылат экен? Математика өлө керек. Ошон үчүн биз ушунчалык өзүбүздү кыйын сезебиз, биз ушунчалык гордый элбиз, жөн элечи, эмне деп коебуз, кыргыздар тоодо учкан бүркүтпүз да. Бирок ошол бүркүттөрдүн бардыгы Москвада барып алып, көчө шыпырып жүрөт канаттар менен. Бүркүттөр. Аны ким башкарып атат? Математиктер, банктагылар. Не кылып атат? Единица салып койсоң, 100 сом эле салып койсоң, интернет бекер, Единица 290 сом салып койсоң, ого которулуп ал дагы, болду. Не кылып атат? Биз билбей атабыз. Математиктер не кылып атыптыр? Башкарып атат. Компьютерди ким ойлоп таптı эле? Билбейбиз, анткени биздин Bill Gates'e чейин эле чыккан ал компьютерлер. Bill Gates просто аны программа жазып чыгарып койду. Көрдүңүздөрбү? Мен көпчүлүк айтат да, билимдин кереги жок дейт. Билим өтө керек. Болгону. Биз керектүү өлчөмдө билимди ала алабызбы? Мен мектепти медаль менен бүттүм, университетти сатылчы менен бүттүм. Анан ошол жерде университетте окуп аткан кишилер айтып калышты, профессорлор. Кеңеш сенден доктор наук дагы чыгат экен, сенден профессор дагы чыгат экен, сен ушул жерде университетте эле калып иште деди. Анан мен ошондо Кыргызстандын акыбалын карадым дүйнөлүк масштабта. Кыргызстандын окумуштуулардын уровени кандай жерде турат. Эгерде мен ошол биздин Кыргызстандагы лабораторияларда отуруп алып физик болсом, химик болсом, математик болсом деле, мен анда Япониянын же Германиянын мурда мындан 100 жыл мурун же 50 жыл мурун болгон ачылыштарын эле кайра кайталап не кылып коюшум мүмкүн экен? Кайталап коюшум. Алар кетип калган тетигил жака чейин. Ошон үчүн мен өзүмдү илим билимге койбой эле бул финансы жагын үйрөнүш үчүн
Анан бизнести кылып баштадык, бизнести кылып баштап барып туруп монополия дегенди ким билет? Бизнесте монополист болгон жакшыбы? Не конкуренция. Вот. Азыр Тифкоинда биздин монополия бар деп айтып атабыз да, түшүнүп атасыздарбы? Мына Аю компаниясы монополист да, өзүнчө. Кыргызстанда арактын бардыгын өзү чыгарат да. Шора дагы өзүнчө монополист. Азыр ошол Шоронун хозяйыны эле жакшыбы же башкаларга дагы жакшы болот абы? Башкаларга дагы жакшы болот да. Ошондо Шороодо иштегендерге Аюнун хозяйыны эле эмес, Аюда иштегендердин бардыгына жакшы болот да. Карасаңыздар, жашоосу болот. Coca-Cola иштегендердин бардыгы эмне болот? Жашоолору жакшы болот. Ошол сыяктуу азыр сиздерде дагы криптовалюта боюнча бир монополия жүргүзүп атабыз. Оюн ойноп атабыз. Ошого катышып алыңыздар. Тезирээктен монополист болуп алыңыздар. Понимаете? Процентный отношенияны көбөйтүп алгыла. Бул баары бир көтөрүлө турган нерсе. Былтыры, чын айтайын, былтыры 7 тыйын болчу ушул. 7 тыйын болчу. Тифкоин. Ошондо мен коркпой эле 2 сомдон сата берчү болчу. Бет жок эле болобу экен? Бир жылда ушунча көтөрүлдү. Наглый болгом да. Билбейм. Ал наракта 8 тыйынга чыкканда эле мен баштагам уже 3 сом деп. Неге дейт? Мен жанында жүргөн балдар ушул бааны көрүп туруп качып кетип калгандар да болгон. Эми сиздерге вопрос да. Былтыр сиздер ошол 2 сом, 3 сом дегенди угуп калган болсоңуздар, алат элеңиздер. Түшүнүп атасыздарбы? Мен муну эмне кылганмын? Мен муну көргөмүн. Мен муну көргөмүн, ошон үчүн айткам. Азыр эми могу жерде иштеп аткандардын бардыгын урушутам. $2 эмнеге сатпай атасыңар? $2 эмне үчүн сатпай атасыңар? Коркуп атышат да, тетигил жакта сен 70 центтен турат. Мен 7 тыйындык нерсени 2 сомдон сатканмын, силер 70 сомдукту неге $2 сата албай атасыңар? Потому что не все будут продавать по $2. У всех же есть, не только у одного же, как у вас будет. Бизнесте достук жок дейт, а? Биз кыргыздар бири-бирибизге доспуз да. Тууганбыз. Сураштырсак бардыгыбыз 4 эле вопрос берсечи, тууган чыгабыз азыр. Сага 4 вопрос берейинби, тууган болуп чыгып алабыз. Чынбы? Ишенбесеңер, ашып барса 5. Биз эмне кылабыз? Биз жаныбыздагы адамдардын алдында уят болуп калуудан эмне кылабыз? Коркобуз. Мен ушул окуу башталгандан бери айтып келатам, Тифкоин тууралуу, ушул биржа, обучение тууралуу бирөөгө айткыла үйдө дедим. Кимдер айттыңар? Калганыбызчы? Неге? Уятта турабыз. Вот ошо айтпаган үчүн түшүнбөй атасыздар да. Бирөөгө айтып баштасаңыз, тетиги сизге вопростор берип баштамак, сиз ошол жерге вопросторго жооп берем деп отуруп туруп, эмне кыласыз? Китептен окумаксыз. Мен айткам, монеталы ал деп окуусу деле келген жок, кызыккан да жок. Эми мындан бияка вообще айтпай турган болдуңуздар. Неге? Ал кызыкпаса, Итимдей эле болот экенмисиңби? Эми элестесең, мен ошондо итимдей болгондон бери 1,5 жылдан бери жүрөм. Итимдей эле болуп жүрөм да. Айтып эле атам. Мына кече ой, бир бажам айтат десеңер, нормальный айтпайсыңбы деди акырычы. Мен чөнтөгүмдө $20,000 бар болчу, сен $10, 10 сомдон малында мени нормальный түшүндүрүп айтпайсыңбы деди. Азыр могу жерде Анара деген эже бар. Келдиби, келбеди? Аны дагы туугандар айтты, нормальный айтпайт белең деп, түшүнүп атасыңбы? Силерди поздравляю, ушул жерге келдиңер. Уктуңар, Тифкоин бар экенине. Тифкоинди азыр алып койгула десек, албай койсоңор, силерди чакырып келген адамды айтасыңар да, баары бир. Нормальный айтпайт белең деп. Серьезно? Биз угуп атабыз муну. Силер дагы кыласыңар.
Анан кийин кокусу иштеп калып, силер ушул жерден тифкоиндардан 1000ден 2000ден алып алып, анан кийин көтөрүлүп кетет да. Анан $10 чыкканда баягы 2000 тифкоинди сатасың да $20,000 Lexus'tu алып алып, үйгө барасың да, үйгө барсаң баягы тууганың айтатпы? Бетиң жок экен го дейт. Саңа эле жашоо керекпи дейт. Мага деле айтпайт белең сен. Айткам сеңе нормальный айтпайт белең десе. Нормальный деген эмне билесиңерби? Алдап эле акчасын алып коюш керек экен, эң жакшы ушул экен. Мен ушуну түшүндүм да. Чын? Мына азыр мен Кудай буйрса 2 июль күнү Россияга учуп кетишим керек болуп атат. Канча күн калды? Bir жумага. Ошол жерде 1,5 жыл болду. Bir досум 6000 сомго коин алып койгон. Бул ушундай да, эсимен деле чыйып калды. Досум да. Досум алдап эле акчасын алып койгон. Эмне кыласың? Кошелөгү жок, менде болчу. Понимаете? Анын кошелөгү дагы жок. Анан алып коюп, сен 6000 коинуң бар досум деп коюп жүрөдүм. Анан салып коем, ушул ниетте да, ушул бир үйрөнөбү экен, бул ушул бир интерес кармап экен, доске баягы 6000 коинуң 10 сомго чыйып калды. Бул жакта бирөө сурап атат, сатып берип 60.000 сом акчаңды берип коем десем, койчу тегеле койчу деп койду. Мен баягы жок болсо, эчтекем деле кеткен жок, өлүп кетсин дегендей да. Анан 30 сомго чыйып калды десем, баягы айтты да, 30 сомго чыйып кетти о. Блин, үйүм алып, сатып алып койсом болмок экен. Анан бир күнү чалыптыр. Доске мен карызга кирип кеттим деди. Ошону сатып дейт, 5000-ин сатып дейт, акчасын чыгарып бериш деди. Хорошо дедим. Мындай жүрсөм бирөө чыйып калды, ашага саттым дагы 105.000 рубль кылып туруп, Екатеринбургда досума которуп койдум. Аны бул жак которду өзү. Которуп берди, которуп берген күндүн эртеси. Не деп атат билесиңерби? Нормальный айтсаң дейт. Мен Жалал Абадта 2 комната үйүм бар болчу дейт, ошону деле сатмакмын го деди. Мен не кылышым керек эми? Нормальный айтыш керек болчу да. Түшүнтасыздарбы? Эми ошол бала ошентип туруп эле айтып койду бир орус досуна, экөө ишенип чогуу миллион сомдорду, миллион рубльдарды курт эткен досуна айтып тур. Ушул кеңешти таанысың, экөөбүз бир жолу эле жолугушуп калганбыз. Жалал Абадка келип кеткен ошол орус жигит. Ошого айтты да, кеңешке ушул 5000 рубль бу акча берген болчумун. Ушуну кече 105.000 рубль кылып которуп берди. Ошол акчадан берди, мына 60 каланча миң ошол орус досунан карыз экен, ошол акчаны берип койтур да. Антиги деле таң калып тур. Каяктан алдың? Ушундай кеңеш деген досум ушинтип былтыр 5000 алды эле, быйыл 105.000 кылып берсе, берчи телефонун. Ошол чакырып атат ошол орусту. Мындай да, силер өмүрү ишенип көргөн эмес адамсыздар. Ачыгын эле айтайынчы. Азыр мен могул жерде какшап, ыйлап, бакырып айтсам деле эмне кылып атасыздар? Каерден алдайт болду экен ушул ачкар. Каерде китат этет болду экен да. Нормальный кошелектү деле скачать этип берип атат. Ушул жерге деле түшүрүп берем деп атат. Түшүп деле атат. Бир жерден киргизип туруп сатчы кетесиң. Муну каерден алдайт мен? Да? Өзүңөргө ишенбей атасыңар да, каерден алдап кетет болду экен депчи. Анткени эмне болгон? Ушул малга чейин алдана берип, итимдей эле болгонбуз да. Кыздар балдарды айтат, балдар кыздарды айтат, биз атабызды алдайбыз, ата-энебиз бизге жалган айтып коет тура, алар алдабайт, бирок жалган айтып коюшат да. Бар ойноп кел деп коет, ойноп келсең досу менен отуруп алган же, классташы менен кетип калган. Мындай машина алып берем дейт, алып бербейт, алдап коет. Могу университетке окутам дейт, окутпайт. Мына сиздердин бардыгыңыздар меникиндей возрасттагы адамдар экенсиздер, да. Эгерде сиздер акча, атаңардын акчасы өтө көп болсо, анан балам сен барып Америкада, Нью-Йоркдобу же болсо Токиодобу же Кореядабы университеттин контрагын төлөп, 5 жылдыгын төлөп, бир комнатаны төлөп койдум. Барып окуп кел десе окуйт белеңер.
окуйт болчук да турабы. Болгон ошол возможностьту бизге берген жок ошол ата-энебиз. Неге? Акчасы жок болчу. Эми вопрос. Сиздердин балдарыңыздар балким алар деле ошондой каалашы мүмкүн, чоңоюп келетет алар дагычы. Ошолор чоңоюп келип туруп анан 17ге чыккандан кийин окутам десе, биз эмне деп ойлойбуз билесиздерби? Биздин ата-энебиз биз тууралуу эмне деп ойлогон болсо, кудай ошондой ойлойбуз азырчы. Эптеп эле ушул эрге тийип кетсе экен же, эптеп бир катын алып алып бөлүнүп кетсе экен. Турабы? Неге? Акча жок. Акча кыл десем не кылып атасыз? Ишенбейсиз. Ишенбейсиз. Просто эмне? Ишенбейсиз. Мен тилим тешилди. Кече Нурланга бирөөңөр вопрос берсеңер, эмне үчүн силер ушул малга чейин Россияга кетпейсиңер? Мен угуп атпайм азыр. Мен азыр туугандарыман угуп атам. Сен ошондо бизге нормально түшүндүргөн эмессиң деп. Нурлан деле эртең байып кетсе эмне болот? Айтат. Уже айтып баштады болуш керек, Айтып баштады. Тети жанында Сейилкан деген кыз отурат. Кече ата-энеси келиптир Лейлектен. А кызы бул жерде Lexus 400 70 айдап жүрөт. Эми ишендим дейт. Я Алла Кудай. Канча жыл болду, канча ай болду иштеген? 6 ай болуп калды иштеген. Ал бул 1 жыл болгондо куратмак. А? $2. $2. Ооба. Биякта 70 цент эле турат, немедечи? 60 цент эле турат биржада. Бирок менде $2. Аласыңарбы, албайсыңар өзүңөр биле, ушундай. Это касается всем, даже брокерам тоже. Элдин баардыгы ойлоп атканда $1 качан болот, $1. Мен $1 болбойм дечи болчу. Билгери эле айтчу болчу. Билесиңер да? Мен $1 болбойм, мен $2 болом. 7 тыйындык коюнду мен 30 сомдон саткан бир анча деле жакшы адам эмес. 70 сомдук коюнду мен $2 неге сата албайм? Анан сиздер азыр $100 обучение келдиңиздер, 50 тифкоин алдыңыздар, билесиздер, ушу 50 тифкоин Кудай буйруса $50,000 берип кетет. Берет? Отурузда болсо. Эми карап коңуз, 7 тыйындык тифкоин 70 сомго чыккан болсо канча эсе көтөрүлдү? Ким айтып берет? 10 эсе көтөрүлсө канча болот? 70 тыйын болот 10 эсе көтөрүлсө. 100 эсе көтөрүлсө 7 сом болот. 1000 эсе көтөрүлгөн болсо 70 сом болот. Эми 70 сомдук тифкоин 1000 эсе көтөрүлсө канчага чыгат? 70.000 сом болот экен. Немеде мектепте окуганбыз да? Мектепте тарых классыбызга келсек не деген сөз бар эле? Өткөн күндүн тарыхын билбей туруп, келечекти билүү мүмкүн эмес дегенди окудуңар эле? Эми өткөн күндүн тарыхы боюнча тифкоин 7 тыйын болчу. 1,5 жылда 70 сомго чыккан болсо, эми келечекти айтып көрөлүчү, канча жылда чыгышы мүмкүн? Дагы 1,5 жылда чыгып кетиши мүмкүнбү? Билбейм. Бирок не болуп атат? Эгерде ушул тифкоин $1000 чыкканына мен өзүм ишенбеген болсом, ачыгын айтып коеюн, мен 2 үйүмдү сатып, 2 машинамды сатып. Билесиңерби, үйү жок, машинасы жок жашаган кандай кыйын, Маршруткада жүрөсүң да тыгылып жайындасы азыркыдай, Ким маршруткада келди? Кандай болот атат? Ошентип эле жүргөм мен. Бирок эмне болгон? Ушунчалык ишенимим күчтүү болгон. Мен биткоинда миллиардерлерди элестеткенмин да. Понимаете? Алар деле 10 жыл мурун биткоин жок молда, алар деле биткоин жок эле, миллиардер эмес эле жөн эле жүрүшкөн болчу.
Биткоин чыйып калгандан бери алар доллар ой миллиардер болуп калган болсо. Мындай да. Биз көрсөтөбүз да балдарга. Моунун баласы ушундай болуп да, сен деле барсаң ошондой болуп кетиши мүмкүн деп айтабызбы? Биз да ата-энелер ушундай дедик го. Анан мен деле тетигинин баласын айттым. Мына биткоин менен иштеп атыптыр. Мен деле ошо менен баарын иштесем эле мен ошондой болуп кетишим мүмкүн деген аксиома иштейт да. Анан ошондой болуп аткан болсо, анан ошону эле кылсак, биз неге кыла албайбыз? Кудай. Же тетиги кылып аткандардын 4 көзү барбы? Меникине окшоп 8 ачык тагынып алган. Мүйүзү барбы? Же куйругу барбы? Жок да тура. Бизге окшош эле адам. Бизге окшош эле адамдар ошону алып коюшту, байышты, болду. Жашоо таптакыр башкача. Мындай анда. Ушунчалык корксоңуздар. Жакында тойлор башталат, Жакында тойлор, жакын адамыңар той берип калса, канчара сот кыласыңар? Жакын адамыңар да, балаңарды үйлөп калсаңар канча акча кетет? Нормальный кетет, Миллион кетет, Эгерде азыркы балаңардан ашта дагы бир балаңар болуп туруп, быйыл үйлөнүп аткан болсо, үйлөйбөңөр. Үйлөйт болчуңар тура, ошондой кылып туруп эле бир баланы үйлөгөн тойго кетиргенде, кыргыздарда жакында ресторандар жыргайт да. Ошого алып койсоңор, анан эртеси күнү 3 айга жетпей ажырашып кетсе эмне болот? Эчтеке болбойт, жашоо дальше деле жыла берет. Түшүнтасыздарбы? Ошондой кылып алып коюп, ниетти түздөп туруп, ушул көтөрүлөт экен деп туруп алып коюп, анан болбой калса, бир тойго кеткен неме экен деп коюп кетип калса болор. Понимаете? Ыйлагыла мындайдачы, күлүштүн кереги жок, бул жерде просто ыйлаш керек. Анткени неге? Андай рискти кылганда биздин салтыбыз могул жерге сиңдирип койгон, той өткөрсөң, банкрот болсоң нормально, биткоинге кирип банкрот болсоң ненормально, туурабы? Тойду өткөзгөн бул харам деп айтып атса деле болбойбуз, Анча расход кылба. Кудай тооба кылайын, Кудайдан улук сүйлөбөйүн. Азыр жакын адамыбыз өтүп кетчү болсо, жылкы соёбузбу? Каалайсыңбы, каалабайсыңбы жылкы союлат, Канча күндө союлат ошону да билесиздерби? Сурабайт, бир эле күндө эле алып келип эле мындай эле болду, муну соёсуң, бүттү. Нормально, бул не? Салт. Анан эле байыйсың, биткоин ал десе эле эмне? Ненормально, алдап атат. Көрдүңүздөрбү? Ошого көпчүлүгүн айтабыз, көпчүлүгүнө кыйкырабыз, ыйлайбыз, бакырабыз, анткени эмне үчүн антебиз билесиздерби? Кыргыздар и так эле аспыз. Кыргыздар уже жок болуп кетип аткан населенияга киребиз, билесиңер да? Өзүңөр деле билесиңер. Жакында дагы 5-6 поколениядан кыргыз тилин сүйлөгөн адам деле калбай калса керек. Ошого сиздерге ушунчалык мен терең ыраазычылык билгизем. Үйүңүздөрдө жанагы душмандар толтурада, ошолорго моюн бербей, өзүбүзгө өзүбүз душманбыз, өзүбүз жихад өткөзүп, ушул жерге барайынчы, өлүп кетсин, $100 окуп коеюнчу деп келгениңиздер, бул чолпонбайдай элесиңер да, зоп отуңар. Турабы? Кыйын, мындайды кылыш кыйын. Анткени эмнеге? Билбеген нерсеге кетип атабыз да. Бирок кайсыл бир күндөрү, кайсыл бир жылдары мен бир нерсеге таң калам да. Болот деген нерселердин бардыгы эле келип атат, болуп эле атат. Ар бир нерсенин жарала турган убактысы болот, өлө турган убактысы болот. Чыңгыз хандын деле курган империясы талкаланып түштү, Лениндин курган империясы деле талкаланып түштү. Эми карап коюңуздар. Кагаз акчаны ким чыгарган? Еврейлер чыгарганбы же мусулмандарбы? Ушунчалык еврейлер кыйын адамдар экен, Кагаз акчаны да чыгарып койду. Эми биткоин да чыгарып чыктыр. Ошого биз алардын жасап берген машинасын жакшылап айдап алсак,
жасап берген телефонун жакшылап колдонуп алсак, карасаңыздар, жасап койгон кагаз акчасын нормальный эсептеп алсак, жасап чыгарып койгон телевизорлорун жакшылап каналдан каналга өткөргөндү үйрөнүп алсак, биз кыргыздардын арасында эң акылдуу адам болуп чыгып калып атабыз. Эми биткоинди үйрөнүп алчу болсоңор эмне болосуңар билесиңерби? Силер мындай баягы инопланетяндар айлы болуп каласыңар. Серьезно? Мындан 5-6 жыл мурун ушул Android жаңы телефон чыгып атканда, мен бир кишилерге бир неме келип калды, бир компания келди, ушу Android телефон керек экен депчи. Анан барып эле сенин телефонуң Androidпи дейм. Анан карасалар баягы кирпичин чыгарат, болбойт экен деп экинчисине барам. Android телефонуң бар болсо, бир жакшы акча түшө турган жер бар экен дейм. Карайт эле баягылардын бүт эле телефондору эмне кирпич. Ошондо менин атымы бир киши жазып алыптыр, Кеңеш Android деп. Азыр сиздер дагы өзүңүздөрдүн айланаңыздагыларга барып туруп ушинтип сүйлөй берсеңер, силердин да кличкаңар эмне болот экен? Билбейм. Силер эмнеден баштайсыңар дагы, балким Энжин деп чыгарып алышы мүмкүн. Атың ким? Курманбек Энжин деп коет. Боом. Энжин дейсиңби дейт. Ушинтип 5-6 жол сурайт. Алар дагы мен билбей аттым, ал жакын эле дос туугандар болчу да. Эмне дейсиң дейт, Android. Кандай телефон дейсиң деп 5-6 жол сурап, акырында тилин неметип аттыр да. Анан мен кетери менен эле не кылыптыр? Кеңеш Android деп жазып алып. Эми силерди жакында эмне эткен? Тили келгендер биткоин деп жазышы мүмкүн, тили келбегендер Бетховен деп жаза алат. Тапа болмой жок. Силерди илайым Кудайдан 1000 жолу суранат элем, ушул жердегилер не болсун? Крипто миллионер. Болобу? Араңардан бир 5-6 крипто миллиардер. Мен деп коечу. Вопростор барбы? Жана yüzді дегенди басасың, плюсту бас деп едимби? О жерде бассаң Payer деп турат да. Payer'дин точкасын бассаң, канчаны киргизесиң дейт. Ошону бассаң эле анан сенин Payer'деги кошелегиң алып барып коет. Көрдүңбү? Payer'деги кошелекке акча киргизиш керек. Payer'деги кошелекке бул жерден банктан которсоң болот. Ошон үчүн Payer акчаны принимать этиш үчүн, бизде жанагы справка керек, сөрөт керек, паспорт керек. Ошолорду өткөрүш керек. Эми мындай да, телефондон болбой атат чындап эле. Биз кылганбыз, значит ноутбуктан кылсам эмне болот? Болот. Биз көрсөттүк жолду. Банктан деле салса болот. Анан дагы бир жери бар. Эгерде болду ушу боюнча дагы чогулабыз, чогулбайбызбы? Моундай дагы бир сайт бар. Ушундай болбосо биткоиндарды, бизден сатып алсаңыздар болот. Эфир коиндарды таап берсеңиз, ошолорду дагы эмне кылып койсо болот экен? Банкка барбай эле, түшүнөсүздарбы? Карточка ачпай эле дагы бир жолу бар деп атпайбыз. Биз мындайынан ош киренекке баратабыз, мындай түз кире турган деле жолу бар да. Ошол жолу биткоин сатып алып, эфир коин сатып алып, же доллардын электронныйын сатып алып эле мындай эле киргизип койсок деле болот. Анда үйгө барып, үйдөн отуруп алып акчаны чыгара албай калабыз да, түшүнүп атасыздарбы? Анда кайра ошол акчаны чыгарып атканда ошол эле жол аркылуу эмне кылат экенсиңер? Ушул жерде сатып алып аткандарга эле сатып жиберебиз. Азыр биткоинди сатып алып аткандар моундай болуп кетти, өлө көп. Алам дегендер деле көп, сатам дегендер деле көп. Кыргызстанда бул чоң базар болуп калды. Азыр бир Telegram каналда акыркы күнү караганда 4000 адам биткоин алып сатачы. Кыргызстанда. Жаллан кыргызча. Группа ачылган, ошол группада мен ошону да кошуп коеюн деп атам, эми ал жерге барып алып туруп, кеңеш үйрөткөн адамдар дупкен дегенден уялып атам да кичине. Майнит эткендердин баардыгы ушул Бишкекте. Мен да майнит эткем да, ошолордун бири болчумун.
Болот. Ошондо сиздер аны кайсы коиндар менен иштеп атасыздар? Биз азыр только Tifcoin менен иштейбиз. Жүргүз 140 Tifcoin алып. Албаш үчүн мындай чогултуп туруп 5-6дан биригип туруп, бири алып туруп, анан бөлүп чыгарып алып туруп, анан бөлүп койсо болот. Бизде ошол да брокерлердин ишинде ошол дагы бар да. Бирөө келип туруп 150 Tifcoin алам деп туруп $150 берсе, башка жолу жок. Ал бир эле жерден бир жака эле чыгат да, монитор. Маселен, биздики 140 Tifcoin ала турган болсо, кээ бирлери андан көп 3 миллион алып койгондор дагы бар да. Биткоинди чыгарыш $60-70 турушу мүмкүн. Балким азыркы баа менен $100 болуп калышы мүмкүн. Бул ошондой услугалары сөзсүз түрдө алынат. Ошол алынмайынча болбойт. Пайерге бар, перф бар. Эми бул жерде балдар кыйындар чыккан. Азыр могу жерден дагы кыйындар чыгып калышы мүмкүн да, баягы. Услугасы жоктор жанагы. Телеграмдан киребиз. Engine Wallet'ке сатып алабыз, анан Engine Wallet'тен алып барып тетип жатат. Но бирок сөзсүз түрдө услугасы менен болот. Бешени услуга болбой, азыраак болот. Эртең не болорун билбейм эжеке, бирок азыр эле уже көтөрүлдү $2 десеңиз боло берет да. Мен ушундай жана балким аз деле арзандыр эмди жылкыга караганда, билбейбиз да эжеке. Азыр мына өткөзүп атабыз, мына могу жерден өткөзүп атабыз. Эжеке былтыр деле өткөзгөнмүн. Ой, могу кишилерге былтыр барганмын. О кишиге да барган былтыр, бу кишиге да барганмын. Дагы ким бар? Эжеге барганмын. Ошол жерден көрүп калдыңарбы? Ошо Азиреттен келдик да көрдүк. Бишкекке вообще информация. Жакшы силер эми угупсуңар да. Былтыр укканда келбек эмессиңер. Келмек эмессиңер. Ой, келишкен былтыр деле 2 сомдон алып албай качып кеткендер болушту. 3 сомдон алабыз деп айтып коюп албай кетип калгандар болушту. Ой, ланайын, меники башталгандан бери ушинтип эле келатам, чогултуп алам. Аз деле мына азыр 70-80ден сатып атат могу жердегилер, албайсыңар да турабы? 2 сом арзаныраак болот. Жок. Эндиги жылы давайте ушул маал болду, чындап эле бул 70 000 сомго чыгып кетти да бир. Ойланайын, мен былтыр 70 сомго чыгат дегенге өзүм ишенч эмесмин. Быйыл мына 70 сом болуп турат. Эми 70 000 сомго чыгып кетсе, силер эмне дейсиңер ошондо? Мен ушул эле да турабы, ошондо сен ачкарык налманы түшүндүрбөйсүңөр деп ушул эле башка эч. Азыр могу жерге чакырып келген адамдарды эле айтасыңар да, өзүң алып эле, мага айтпай. Кече Анара деген эже дагы деле келбейт абы? Ошол эже кече бир машина алып бердик да, мушу жүрөс, Жекойнун сата албайт, алып алган арзан. Мындай алмаштырып туруп машина алып берип койсо, тууган уругуна 10 жол жолуккан мен. Ооз ачканда ооз ачтырабыз, ооз жапса ооз жабабыз чыгылыпчы. Тоюна барса тоюна, ашына барса ашына барып, ошолорго чогултуп алып сүйлөштүрүп, тууганча сүйлөшкүлө дедим, бөлүп алып сүйлөштүк, офиске чакырып, эженин туулган күнүн 2 жолу өткөздүк. Чын? Ошондо деле келишет, монтип карап эле, сеникинен көрө акча үй эле алып койгон жакшы экен го деп кетип калышат. Ошондой да, андан көрө торпок алып койсоңор жакшы деп жөнүн айтат силергечи. Турабы? Терек сайып койбойсуңбу деп айтып атышат бизгечи. Ушундан көрө сен алып барып терек сайып. Эланаңдай. Айтылат. Анан ошолор айтып атыптыр да, мындай болсо биз деле алмакпыз, сен нормально айтпапсың. Азыр алай. Турчу сен. Ооба. Канчадан алып баштадың сен? Биринчи уккандачы. Мына. Албай беле 2 сомдон ошондо.
Алган жок го. Эмнеге? Неге албай коесуң айтчы? Адал харам тигинтип, ишигил шултоо таап отуруп, антип минтип алгыча. Анан акыркысын кайчадан алдым? Эң акыркысын. Мына. Эми 22ден чыкса алат билеңиздер? Алмаксыздар да. Ой, бул деле 22ден алып атканда аягынан өтүп, акчасын бербек, биягынан өтүп, тиягынан өтүп, чай алып бер, шашлык алып бер. Алып койчу ушуну деп отуруп алдырганбыз. Бул келип алып, кече эле 15ден берген болчуңар, былтыр 2 сом эле болчу. Ушинтип отуруп, мени жеп отуруп алат да. Азыр деле алайын десеңер, былтыр болгондо жакшы болот эле, мечи 70 сомду деп бересиңер турабы? Вообще адам келсең, арзанырагынан алганыңа бербейсиңби деп деле чыгышат түзгөчү. Чыгып атабы сага? Айттың эле? Ошентип айтты. Мына акасын эле айтты мына. Ой, мен ошо Нурландын бир туган карындаш болсоң керек сен. Канча жыл айттым Нурлан, айтып койчу, сен кыйынсың. Азыр сенин аркылуу көп элдер коин алат да, бирок Нурлан Айтбаев да, Айтбаевдер коин жок кылат. Анан эмне кылат? Сомдон айтканда алган эмесин. Ана. Мен чыктырган карындашым келди. Анан алган эмесин, ишенген эмесин даже биткоин, криптовалюта вообще түшүнүк жок болчу, 0 болчу. Gelip kaldı Rusya'dan. Gelip kaldı Mart'ın başında 21 son olmuş. Adam gelip 5 bin sonluk alıp gitti de. Aha çöte arazar bir ay bir canlı canağısı kurtarıyor. 50 son, 3 son diyor. Çöte ödep durandan geliyor 50 sondan alıp getmiş. O aldı. Ana ke, karаңыздар. Бул жерде ушундайдан силер дагы өтөсүңөр. Анан силер туган урууңарга, досторуңарга айтсаңар, силерди дагы не кылат экен? Таяк жейсиңер. Өзү сенин башың иштебейт дегенден башталат. Көрүнгөнгө эле ишенип алып жүрө бересиң. Өлөнай, мен угуп атпайм ошолорду. Ошого той өткөзгөндөй, макулбу? Той өткөзгөндөй, давайте. Анан дагы бир секретти айтып коеюн. Мына жерде көпчүлүк отуруп атабыз да. Бирок сыртынан, ичиненчи бирден экиден силер жокто келип алып атышат. Айтып да коеюн. Силер жокто акырын келип алып коюп атышат. Так эле көтөрүлүп кетмек түгүл, азыр талаш болуп атат бул жерде. Клиентти караган адам жок, коин талаш жакта. Элдер көрүп калышты. Мен тынбайт экенмин, мен иштей берет экенмин. Бул жерде бир Кайрат деген жигит бар. Кайрат деген 2 сомдон алып, 4 сом, 5 сомдон сатып, баарын сатып чигип кетип калган. Алда келип калса керек жакында обучениен алда өтүп баштайт. Ошол жигиттин атасы келди кече Россиядан. Келип айтып экөөбүз сүйлөшүп отурсак айтып атат да, менден алган коиндарын 2 эсе кымбат сатып үйүттүрүп, бир участок алды, ошол жерге фундамент курганга жетти, болду да. 40 000 коини бар болчу. Анан айттым атасыначы, "Эй, сен ушул балаңы" дедим, "Россиядан туруп алып жеп чыктады да. Эми телефондон келген SMS-терди окусаң, мен да ыйлайт болчуманчы." Сат деп отуруп саттырып үйдү. Азыр айттым, мына азыр телефондон чыгып атат. $65 000 Аккорд Алтын Ордодон bir үй сатылып аттыр. $5,000 коин менен $5,000 менен берсең болот депчи. Эжеке ий дейсиз да, бизде азыр машина, трактор, ман тиги иши кылып өтпөй калган нерселердин баардыгын бизге алып келип атат, биз албайбыз. Бир склад килем турат тетигил жерде ишемесеңерчи. Турецкий килемдер турат. $1 алып атат ошол килемге, тифкоинди. Мындай да, баягы сырттан турган адамга билинбейт, биз ичине кирип алгандарчы. Биз кораблдын ичинде кетип атабыз да. Силер эми немеден мынтип турасыңар го, баягы жээкте туруп алчы. Качан кайерге чейин агышар экен деп койчу. Ошого шустрыйлар келип алып атышат. Кимиңер билбейм.
ниетиңерди түздөп туруп алла да, мен ушуну эле суранам. Алып атканда ниетиңерди түздөп туруп, ey Кудай ушул 1000 долларга чыйып кетсин, анан мен ушуну үйүм алып алайын, машинамы алып алайын деп туруп алгыла. Анан көбүнчө менден мына жанында жүргөндөр билип калышты, жакын адамдар, жакын иштеп жүргөн адамдарга айтат да, канчадан бересиң дегенде, маселен сен сурасаң канчадан бересиң? Канчаны аласың дейм. Анан экинчи вопрос, качан аласың? Азыр акчаң жаныңдабы? Жок десем не болот экен? Эртең кел деп коем мен. Мына сиз сурасаңыз азыр 100 000 сом азыр акчам бар эле дейт. Баа келишпей калса эмне деп бир сөзүм бар да, кое турчу. Жакында түшүп калаар деп коем. Болду. Ал эмне деген экен? Көнсөң көн, көнбөсөң кой деп кантип айтасың турабы? Андан көрө буга сөз жагат да. Бул акчасын алып келсе, арзан чыйып калса алып коем деп коем. Болду. Мен айткан баада көнбөй турган болсо эмне кылат экенсиң? Капа кылбаш керек. Арзан чыйып калса алып кой, макул берип кой дейсиң. Анан берип, жүрүп, анан айтасың болбосо, мына акчаңыз болбой калды. Баягындай баа жок калды. Эми чында айтканда мындай дегенде ажери бар да, азыр сиздер менен биз биринчи жолу жолугуп атабыз, булар эле биринчи жолу көрүшүп атат. Ушул деле жакшы да, жат адамдар менен бизнес кылган жакшы тууган урукка караганда. Коркпой, үркпөй, ашып барса баягы 5 жыл контрактка кеткен акча канча кетти эле? Ошого алып койсоңор болот. Дагы бир диплом алсаңар деле болмок да, туурабы? Түшүнөсүңөрбү? Азыр канча балдарга контракт төлөп окутулуп атпайсың, сен окуйсуңбу? Сенчи? Ким студент? Канча төлөйсүң контракт? Сенчи? Бюджетпи? Өкөңөрдүкүдөн бюджетпи? Жакшы го. Канча менен? 30 менен 5 жыл төлөдүң, Нормально, диплом кана? Алганда эмне кыласың? 150 000 сом акчаны эмне кылды? Нормально. Ошол сыяктуу давайте коркпой, үркпөй, бизди чакырып келген адамдар мына эки таксырга айтып, содалашып, алып алганыңарды кесеп. Мен Жалал Абадта бир Музафар деген бир кыйын брокерлердин бири бар, ошол айтат да, Кеңеш байке дейт. Мен ошол түштүк тарапка дейт, бир эле жумага барып келейин деп кеткенмин деди. 1 жыл болуп баратыптыр деди. Эгерде сиз бир эле жумага Екатеринбургка учкан болчу болсоңуз дейт, 1 жыл калып деле кетишиңиз мүмкүн дейт. Билбейм. Түшүндүңүздөрбү? Айтпады дебегиле, мен 1,5 жылдан бери ушинтип сүйлөй берип айтпадың дегендерден өтүп кеттик. Кудайга шүгүр. Айтып атабыз. Эми сиздер дагы колуңуздарга келип турган бир возможностьту колдонуп калып туруп, болушунча алып алсаңыздар ошончолук арзан болот го деген ниет. Бирок мен билбейм, эртең эмес, мен азыр ушул жерден эшикке чыгып кетеминби, мен гарантия бере албайм. Түшүнтасыздарбы? Ушул жерден мындай, азыр бардыгыбыз туруп чыгып кетебиз деп ким гарантия бере алат? Эч ким. Эмдиги жылкы тууралуу эмне? Башты оорутпай эле коюш керек. Рахмат анда, көңүлү бургандар болсун.